Адам иммунитети үчүн бал, сары май, чычыргана кашы өтө пайдалуу. Ошол себептен акыркы жылдарда буларды өндүрүп сатыкка алып чыккандар көбөйдү. Ош базарына баш багып сатылып жаткан сары май, чычыргана кашы, бал Бишкекке кай жактан келээрин сурадык. Мен 10 жылдан бери иштейм бул Ош базарда бал сатып. Биз ошол бир жерден Токтогулдун бир жерине мындай чарба менен сүйлөшүп алганбыз. Ошол жерден постоянно ошол жерден алып келип сатабыз. Ишеничтүү да ал жер. Натуральный да, ошол жерден алып келип сатабыз. Анан 10 жылдан бери алган кардарларыбыз да бар да биздин. Постоянно келишет, постоянно ошол балдан алып келишет. Андан кийин сары майды дагы Токтогулдан келет. Анан быйыл сары майлар да кымбаттады бир аз. 600дөн сатабыз биз. Балдар болсо 500 болду литри. Тоонун балдары бар. Анан гүлдөрдүкү, чөптөрдүкү болуп бөлүнөт да булар. Анан ошого карап кардарлар ала беришет. Анан өзүбүз мындай арек менен мейиз, өрүктөрдү кошуп, кибин кургатылган немелери, инжирдин кургатылгандарын кошуп, өзүбүз үйдө натуральный бал менен жасайбыз. Алга дагы клиенттерибиз бар. Постоянно алып жеп турган. Андан башка айта турган нерсе чычыркана. Ат башыдан келет. Ал да эже дагы бирөөнөн алабыз. Постоянно жакшы жасайт. Аябай жакшы, дары. Жакшы. Алар быйыл кымбаттады, алар дагы литри 300 сомдон сатып атабыз. Чычыркана дары, ашказанга, сахарный диабетке дары, дагы көп ооруларга дары. Ошон үчүн элдер көбүнчө пат-паттан алып турушат. Сары май ушу Токтогулдуку, ал дагы эмеден бир жерден алып келебиз. Ал деле көп ооруларга пайдасы бар. Азыр көбүнчө сливочный май сатып албай калды элдер, көбүнчө сары май сатып алып жеп атышат. Немеси пайдасы көп да. Арзаныраак балдарыбыз дагы бар. Немеге кондитерский, немеге торт жасагандар, печенье жасагандар өзүнчө отдельно сатып алып кетишет. Алга сироп, кыям деп коет. Жарымы сахар эритип кошот, жарым балдан кошушат да. Келгенде эле биз сразу эле дамын татып көрүңүз деп предлагать этебиз. Эме кылабыз, сунуштайбыз. Ошо дамын татып көрөлү, таза экен деп эле ошол эмесин алышат. Ошол жагы. Анан жакшы мамиле кылабыз келген немелерге, кардарларыбызга. Бир күндө 100 литрди сатабыз. Литри 500 сом, килограмм 350. Балдын эки түрү болот. Бири тоңуп калгандары 1 жыл мурункулар болот. Алар ак болуп тоңуп калат. Анан могу жидкейлери, суюктары быйылкы балдар. Ар ким каалаганын алышат. Анан көбүнчө Россияга, чет өлкөгө алгандар эмесин тоңуп калганын алышат. Көбүнчө күчтүүрөөк болот да. 1 жыл турган бал күчтүүрөөк болот да. Ошо чет өлкөгө көбүнчө ошондойун алышат. Анан баягындай жаңака мейиздерге аралаштырганга биз суюгун предлагать этебиз. Алардыкы деле ошо балдын эле баасындай. Биз ошо сухофруктный өзүбүз алып, анан таза балдан жасайт. Өзү домашний элечи. Бардын өзүбүз жасайбыз. Баарын грамм менен, баары өлчөм менен бирдей салып, бирдей бал кошулат да. Алар деген иммунитетти көтөрөт, канды көбөйтөт. Эртең менен ачкарын 1 ложкадан, кечинде 1 ложкадан жеп турушат. Чынында ата-бабаларыбыздан бери келаткан сары май, чычыргана кашы жана балда организмге пайдалуу элементтер абдан көп. Андыктан Кыргызстанда өндүрүлгөн бул азыктарды Россия эле эмес дүйнө жүзүнө экспорттосок да болот.